Саламатсызбы? Азаттықтың бей жана дүйнө берүүсү башталды. Аны бүгүн мен Али Токтаконов алып барам. Кыргызстанда президент алмашып жаңы ишке киришүүдө 6 жыл ичинде тышкы саясатта Алмазбек Атамбаев эмнелерге жетишти? Өксүктөр кайсылар болду? Жаңы президент Сооронбай Жээнбековду тышкы саясатта чечилбеген кандай көйгөйлөр же чакырыктар күтүп турат? Айталы, Казакстан менен мамилени тез арада мурдагы калыбына сала алабы? Ушул жана башка суроолорго жооп издеп студиябызга Бишкектен дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусовду, Казакстандык саясатталдоочу Расул Жумалыны жана Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сираждин Исламды чакырдык. Кош келипсиздер, мырзалар. Адегенде мынакей 6 жылдагы айрым өлкөлөр менен мамилеге кыскача сереп салган Гүлай Машакееванын баянына назар бурсак. Президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылынын акырынан баштасак. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановду Казакстан лидери Нурсултан Назарбаевдин кабыл алуусу Атамбаевдин ачуусуна тийди. Муну Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары баалап, катуусын айтты. ВВП Казахстана больше, чем ВВП Кыргызстана в 20 раз. Казакстандын ички дүүң жыйымы Кыргызстандыкынан 20 эсе жогору. Ар бир жарандын орточо кирешеси кыргызстандыктардыкынан 10 эсе жогору. Анда эмнеге Казакстанда пенсия 10 эмес 1,5 эсе гана жогору, а тарифтер 5 эсе жогору? Эмнеге? Анткени Казакстандын байлыгын уурдап жатышат. Ал эми Атамбаев аларга акыйкат бийликтин үлгүсүн көрсөтүүдө. Бабанов менен жолукканда Назарбаевдин Кыргызстан үчүн жаш президент болгону жакшы дегенин колдойм. Бирок бизде президенттикке талапкерлердин эң аксакалы Назарбаевден 20 жаш кичүүдө, а мен 16 жашка кичүүмүн. Демек, жаш президент кимге керек? Бизгеби же Казакстангабы? Так кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану? Коңшулардын реакциясы да күттүргөн жок. 10 октябрдан тарта чек арада текшерүү кескин күчөдү. Кийин Казакстан Кыргызстандын айрым товарларын артка кайтара баштады. Атамбаев муну казак тараптын блокадасы деп атап, 2010 жылы дагы ушундай болгонун эске алды. Түркиядагы былтыркы төңкөрүш аракетинен кийин Бишкек Анкара кайым айтышуусу катуураак болду. Кыргызстанга берилген жардамдар эске салынып, Гүленге тиешелүү делген мектептерди жабуу талап кылынганда кескин жооп кайтарылды. Азыркы күндө 3 миллиард долларлык бир жардам келди да, акчалай, техникалык жардам. Бирок бизге бирдеме берип, анан муну кыл деп, андай жардам бизге керек жок ачык. Андай жардамды өзүңөргө алгыла. Экинчиден эми ошо Чавушоглу анчалык акылдуу болсо, биринчи ошол эле Турция болорунда айтпайбы өзүнүн чоңдоруна, урматтуу Эрдоганга айтпайбы, момдолот деп. Өзү көзүнүн алдындагыны көрбөй бизге бирдеме берет да. Ага чейин Атамбаев менен Эрдогандын жолугушуулары, жылуу маанайдагы куттуктоолору байма-бай болуп келген. Маселен, Эрдоган президентке шайланганда Атамбаев атайын барып куттуктап, Анкарадагы митингине катышканы белгилүү. Өткөн жылдын жайындагы Гермур айтышуудан кийин эки лидер көзмө-көз жолуга элек. Кошмо Штаттар менен мамиле дурус эмес экенин өткөн жылдын аягында президент өзү мойнуна алган жайы бар. Америка менен эч качан кандайдыр бир атайын бир мамиле бузайын деген оюбуз жок болчу. Бирок биз эгемендүү мамлекетпиз. Аны ар бир мамлекет түшүнүш керек. Кандай мамлекет болбосо да. Ошол эле база боюнча мен мисал келтирдим. Биз жалаң гана Американын баазын чыгарган жокпуз. Биз мына орустар менен деле 49 жылдын ордуна 15 кылып койдук. Мисалы орустарга рахмат, түшүндү. Урматтуу Путин түшүндү. Тияктан болсо кандайдыр бир башкы жашканга аракеттер болду да. Ага чейин 2014 жылы Бишкекте жылына 65 миллион доллардан ашуун ижара төлөп турган Америка Кошмо Штаттарынын аскер базасы чыгарылган. Андан бир жыл өтпөй Кыргызстан Кошмо Штаттар менен эки тараптуу мамилелер, өкмөттүк кызматташуу жөнүндө келишимди жокко чыгарды. Ошол эле учурда Өзбекстан менен мамиле Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден тарта оңоло баштады. Чек аралар такталууда, өткөрмө бекеттер ачылды. Лидерлер бири-бирине каттаганга үлгүрүштү. Жакын өлкөлөр менен болгон олку солкунун фонунда Атамбаев Орусиядан кол үзгөн жок. Эки лидер быйыл эле кеминде 5 жолу жолугуп 7 ирет телефондон сүйлөшүүсү Бишкек-Москва ымаласынын канчалык ысык экенинен кабар берет. Гүлай Машакееванын баяны болду. Эми ушуну уласак, мына Кыргызстанда тышкы саясатты президент жүргүзүү аныктары белгилүү. Ушундан улам биринчи суроомду мен Болот мырзага берсем, мынакей айрым өлкөлөр менен мамилени сюжеттен да көрдүк. Болот мырза, эл аралык аренадагы аброй маселесинен алганда Атамбаев Жээнбековго кандай Кыргызстанды калтырып кетип баратат? Президент Атамбаев айрым өлкөлөрдүн жетекчилигин катуу сындаганын, тең ата саясат жүргүзүү далалаты катары түшүндүрүп келет. Чынында 6 жыл ичинде Кыргызстан алыс жакын өлкөлөр эсептеше турган салмактуу мамлекетке айлана алдыбы?
6 жылдын ичинде тышкы саясатта көп жаңы иш, көп нерселер чындыгында айтыш керек аткарылды. Бир-эки нерсени так айтып коеюн. Кыргызстан Евразиялык экономиканын уюмдун мүчөсү болду. Биз Евразиялык интеграцияга, Евразиялык региондорго, Россияга жакын болдук. Ошол убакта эле Атлантик европейский жактан биз алыстап кеттик. Американын базасы чыкты Кыргызстандан. Бул деле тарых чоң нерсе болду. Араб өлкөлөр менен жакындашуу болду. Канча бир өлкөлөрдө Кыргызстандын элчиликтери ачылды. Бирок бүгүнкү күнү кошуналар менен маселелерибиз дагы калып атат. Жаңы эле кубанып аттык. Өзбекстанда мен быйыл Өзбекстан менен мамилебиз туура жолго түштү деп, бирок акыркы мына шайлоонун алдында Казакстан менен мамилебиз бузулуп, ошонун баарыбыз күбө болуп отурабыз, кайгырып. Сөзсүз ушу Казакстан менен бир чоң бир маселе болот. Жаңы президентке, жаңы келаткан кишиге бул маселени чечишке көп дагы жумуш да керек, энергиясы да керек болот деп ойлойм. Болот мырза, мынакей президент Атамбаев айтып атпайбызбы, жана кээ бир өлкөлөрдү сындаганда биз тең ата болушубуз керек деп, каш кайтарып атам деп айтып жатат да, чын эле Кыргызстан эл аралык аренада мындай оюнчу катары боло алган салмактуу өлкөгө айлана алдыбы 6 жыл ичинде? Башында эле Алмаз Шаршенов бийликке келгенде айткан, мен тышкы саясатта мындай баш ийип тизелеген саясат өткөзбөйм. Анан өзү эле Алмаз Шаршенов бир топ курч переговорчик деп айтса болот. 2-3 жолу жанында катышып көрдүм. Чындыгында Кыргызстандын кызыкчылыгын мындай катуу коргогон адам. Бирок жанакы кээ бир нерселерде мүмкүн биз өтө эле эмоцияга берилип кетип аттык да, мен ойлойм деп. Кыргызстан аброю боюнча, биздин салмагыбыз боюнча мен оюм мындай: биз Евразиялык уюмга киргенден кийин сөзсүз биздин салмагыбыз көбөйдү. Россия, Казакстан, ошо Беларустун мүмкүнчүлүктөрү менен биз туура колдоно алсак, аброюбуз да, мүмкүнчүлүктөрүбүз да көбөйөт. Бирок Болот мырза, аброю жогору болсо, Казакстан мына Евразия экономикалык биримдигинин эрежелеринен тыш бизди блокадага алып атат деп атпайбы? Расмий Кыргызстан андай кылбайт эле да. Бул жаңы уюм, ар бир интеграциялык уюмдардын тарыхын карап көрсөңөр, бири менен жакындашууга көп убакыт келет, көп конфликттер болот да. Мен жалпы теориясын боюнча айтып коеюн дегем эле, ар бир өлкөнүн чакан өлкө болсо деле эл аралык аренада салмагы бийик болот, эгерде өлкөнүн ичинде баары жыйынтыкта болот. Азыр биз көрүп атабыз, мына Кыргызстанда бизде кедейчилик деле бар, безработицасы да бар, коррупция да бар деп айтып атабыз. Биз толук жакшы реформаларды болуп туруп Кыргызстанды заманбап өлкө болсак, ошондо сөзсүз биздин аброюбуз да дүйнөдөн да бизге бөлөк жактан келип, биз кандай кылды, реформаны кандай өткөздүңөр, силерден үйрөнөлүк деп авторитетибиз көбөйөт. Азыр биз бөлөк өлкөлөрдөн грант, кредит сурап жүрсөк, дагы эрте го, мындай өтө эле салмагыбыз көбөйүп кетти деп айтканга. Туура, эми бөлөк өлкөлөрдөн жардам алып атканда салмак жөнүндө кеп кылуу эрте деп атасыз. Ушул жерден Расул мырзага суроону узатайын да, мынакей азыр Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы алаканы жаңы президент Жээнбеков калыбына келтирет деген үмүттөр эки өлкөдө тең күч болуп турат. Расул мырза, ал кадам эмнеден башталат деп күтсөк болот? Меніңше жаңа сайланған президент Жээнбековке Алмазбек Атамбаев өте қиын, өте ауыр мирас калтырып отыр. Ол билік басында болған 6 жылда жаңағыдай өздеріңіз айтып өткен экономикалық, әлеуметтік алға басу байқалған жоқ. 1,5 миллион қырғыз шетте жүр. Енді кетіп бара жатып, Қазақстан мен Қырғызстанның арасында саяси тұрғыда әжіптер от салып кетіп отыр. Сондықтан меніңше Жээнбековке қазір өте қиын түсетін түрі бар. Осы мәселелерді шешу, екі елдің арасындағы байланысты қалпына келтіру тұрғысынан ең алдымен бір саяси тұрғыдағы мәселе, оның қалай шешілетінін мен қазір онша енді елестете алмаймын, себебі тым қатты кетті. Алмазбек Атамбаев әрине бұл мәселенің сұрауы болады. Жалпы қазақта сөз бар:
аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген. Жалпы бұл мәселеге меніңше қалай болғанда да Атамбаев жағы және оны бәлкім айдап салып отырған артындағы түрлі арандатушы күштер жауап беруі керек. Бірақ енді осындай саяси дағдарыс болғанда меніңше ең бастысы екі бауырлас мемлекет, оның саясаткерлері, оның қоғамы салқынқандылық таныту керек. Саяси мәселелерден, саяси дүрбелеңнен қарапайым халық, қарапайым саудагерлер жапа шекпеуі керек. Және бұл мәселелерді тікелей екі мемлекет қандай да басқа дәнекерсіз, Ресейдің қатысуынсыз, Еуразиялық одақтың қатысуынсыз тікелей шешу керек. Жақында Нұрсұлтан Назарбаев шайланған президент Сооронбай Жээнбековті туылған күнімен құттықтап, жылы пікір білдірді да, мына ушундан улам Кыргызстанда президент алмашқандан кейін тез арада чечилет деген үміттер дағы жанданып атат. Сіз ушуга кошуласыз ба? Әрине үміттенеміз. Әрине бұл мәселелерді шешу керек. Сондықтан қазіргі енді даудамай болып отырғаны бұл тек қана Атамбаевтың мәлімдемелері ғана емес. Жалпы бұған дейін қордаланған бірталай түйткілдер ғой. Оның ішінде мынау кеден мәселесі бар, Қырғызстаннан келетін экспорт мәселесі бар, шекарадан өту мәселесі, тағысын тағы. Бұларды меніңше екі тарап ашық түрде шешу керек. Жабық есік жағдайында 1-2-3 жыл бұрын талқыланып келген мәселелер өз шешімін тапқан жоқ, өкінішке орай. Оның үстіне екі мемлекетте, Қырғызстанда, Қазақстанда қазір Еуразиялық экономикалық одақтың мүшелері, тиісінше оның ережелері екі мемлекетке де өте ауыр тиіп отыр. Біз қазақ пен қырғыз қазір арамыздағы сауда, кеден, басқа мәселелерді осы Ресей қарамағындағы ұйымның ережелері негізінде шешуге мәжбүрміз. Сондықтан меніңше бұл ойландыратын мәселе, бәлкім осындай бір түйткілдің қазір туындағанда дұрыс шығар. Екі мемлекет соның барлығын екі жақты түрде, бауырластық түрде шешкені қажет. Қажет, албетте, ушул жерден эми суроомду Болот мырзага кайра узатсам да, мынакей Казакстан Кыргызстанга ушуларды аткарсаңар, чегарада күчөтүлгөн текшерүү алынат деп 5 талапты атады. Эгер чын эле аткаруу керек болсо, ал талаптар оңойго турбайт жана аз эмес убакытты талап кылат. Мындай шартта мамиле азыр эки гана кишиден көз каранды болуп турат деп ишенимдүү айта алабызбы? Мен ойлойм, бүгүн кыргыз-казак менен болуп аткан конфликт бул кыргыз-казак эл менен эмес, кыргыз-казак өлкөлөрдүн ортосундагы эмес конфликт. Бул кыргыз-казак чиновниктердин конфликти болуп атат да. Ар бир өзүнүн деңгээлинде президенттерден баш болуп. 2 жылдан бери элчи жок. Кыргыздын элчиси бир тууган өлкөбүздө. Ал деле бир мындай феномен өзүчө айтса болот да. Ошо 2 жылдан бери бир эки өлкөбүздүн ортосунда мүмкүн эки президент ортосунда бир мамилеси маселелер бар да деп ойлонсо болот. Эми азыр ошонун жыйынтыгын көрүп атабыз деп ойлойм да. Мен ойлойм, мисалы биздин президентибизде бир чечим бар болсо да, тышкы иштер министрлиги да өзүнүн бир эксперттин баасын бериш керек болчу да. Бул мындай чоң бараткан конфликт кереги жок бизге. Күчөтө бергенден эч кандай пайда Кыргызстанга кереги жок. Мисалы Тура мына ООНдон азыр биз резолюция кол коюп атабыз. Ошондон казак өлкөнү биз баалап, критика кылып ООНдун трибунасынан. Мына тааныш элчилер айтып атат, бир буйруктар түшүп атат, иштеген өлкөгө барып туруп, тышкы иштер министрине барып туруп, Казакстанга ушундай болуп атат, блокада болуп атат деп бир сын пикир айтып келгиле деп. Бир канча бир элчилерде мындай буйруктар менен макул эмес болуп атат деп. Мен мындай алган маалымат боюнча да. Бул туура эмес. Бул жакын эл эртең бөлөк күн келет, эртең кайта түн кетет, күн келет дегендей эле казактар менен азыр ушунча мындай күчөтө берген бул зыян болуш керек деп ойлойм. Мен билбейм, Алмаз Аршенович же ушу Кыргызстан жетекчилеринин өзгөчө бир мамиле эмеси, маалыматы барбы? Бирок тарых жагынан карасаң, мындай эл аралык тышкы иштер саясатынын жагынан карасаң, Казакстан менен биз мамилесин сакташ керек, аябай баалаш керекпиз. Мындан жакын өлкө жок бизге. Андан мен бир оюм бар, үмүтүм бар. Жаңы келген президент ошо сөзсүз Казакстан менен мамилесин тууралап өзүнчө бир инструментарий табат, же тышкы иштер министрликте жаңы кишилер баштайбы бул жумушту, же атайын бир неформальный топтор, бир Кыргызстандын авторитетин дипломаттары, саясатчылар барып туруп, Казакстанда ушундай неформальный жумуш баштап туруп, тил табышып туруп, оңдоп кетишеби, аксакалдар деп койсок. Мүмкүн Сооронбай Шарипович илгерки Нурсултан Абишевичтин оюнда колдоп чыкса, 2007-жылы айтылган Центральный Азиатский экономический союз керек депчи. Ушуга азыр келебиз.
Мына багытты бир аз өзгөртсөк, талкун азыр дал ушул темага келген табызда бир АКШдагы Колумбия университетинин профессору постсоветтик өлкөлөрдү иликтеп, саясий экономикалык жагдайларын иликтеп бир нече китеп жазган Линкольн Митчелдин оюн уксак, ал Кыргызстандын тышкы саясаты, болочоктогу чакырыктар тууралуу айтты эле. Ушул топто Орусия Борбор Азияны өз карамагына толук караткандай таасир калтырат. Маселен, ошол эле Кыргызстан 10-15 жыл мурда батышкы ыктаган, демократияны даңазалаган мамлекет болсо, эми Москванын колтугунда өзүн ыңгайлуу сезет. Орусия Борбор Азияга экономикалык инвестиция салып, аймактын өнүгүүсүнө салым кошууга далалат жасап жаткандай түр көрсөтөт. Ошол эле маалда Бишкекте эле эмес, Нью-Йоркто отурган мага деле Кытайдын таасири кандай күчөп баратканы даана сезилип турат. Кытай стратегиялык максаты бар, өтө күч кубаттуу өлкө. Азыр эми өлкө орусиячыл же батышчыл багыт алсын деген көз караш эскирди. Экономикасы стабилдүү жана баш оору жаратпай тургандар менен кызматташуу керек деген көз караш пайда болду. Кытайдын стратегиясынын уюткусу да мына ушунда. Табигый ресурсу тартыш Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр өтө ийкемдүү саясат жүргүзүшү керек. Экономикасы чабал болгондуктан мүмкүн болушунча ар бир өнөктөштөр менен соода алакаларын түзүүсү зарыл. Кыргызстандын глобалдык экономикага канчалык бекем интеграция болсо, ошончолук суверендүүлүгүн чыңдай алат. Андыктан коммерциялык жана экономикалык байланышын бир гана өлкөгө байлап койгону туура эмес. Мынакей Болот мырза, Линкольн Митчелдин оюн уласакта, анда Кыргызстан азыр Орусияга гана ыктап, бир өлкөнүн көзүн карап тургандай. Ошол эле учурда ал Линкольн мырза, биз үчүн Кытай жана башка дагы өлкөлөр менен тыгыз кызматташтыктын мааниси зор деп белгилеп жатат. Жаңы президент мына ушундай зарылчылыкты түшүнүп, көп вектордуу тышкы саясат жүргүзүүгө даярбы? Сөзсүз даяр болот. Бул 21-кылымда жашап атабыз. Азыр илгерки заман жок. Биз бир өлкө менен эле байланышып отура бергенге дегендейчи. Азыр дүйнө бат жүрүп атат, бат өнүгүп атат. Биз дүйнөдөн көп бизге пайдалуу Кыргызстан өнүккөнгө жакшы жаңы нерселерди үйрөнүш керекпиз. Ошондуктан сөзсүз ар кандай өлкөлөр менен биз кызматташыш керекпиз. Бирок бул профессордун айткан пикирине мен толук макул эмесмин. Эмне үчүн дегенде, бул алыстан караган сөз. Биз Россиядан азыр 93% энергия алабыз да. Бензин болобу, газ болобу. Казыр бөлөк өлкө ушунча биздин энергия берип турса, сөзсүз биз ошол өлкө менен жакын, жакшы мындай тыкыз мамиле түзмөкпүз да. Бул бир. Экинчиден, Россияда биздин 600 деби, миллион деби канча бир жаштарыбыз иштеп атат да. Бул нерсе да бар. Буну дайыма санаш керек. Эмне үчүн дегенде, тирүү адамдар ВВПнын 30%-ын түзгөн биздин жаштарыбыз Россияда иштеп атат. Үчүнчүдөн, коопсуздук жактан НАТО болобу, Америка болобу, Кытай болобу, алар менен бизде тажрыйбабыз жок, ошо коопсуздук жактан иштегенбиз. Россия менен аскер жактынан да, атайын кызматтарынан да көп тажрыйбабыз бар, мындай байланышууларыбыз көп да. Рахмат, Болот мырза, рахмат сизге. Биз евразийский Болот мырза, рахмат сизге. Бул Митчел мырза соода жагынан көбүрөөк басым жасап атат окшойт. Мына ушул жерден эле бул киши айтып атпайбы, азыр орусиячыл же болбосо батышчыл багыт алыш керек деген көз караш эскирди деген ойдон улам. Мен бул жерде Шавкат Мирзиёевдин, Өзбекстандын президенти, бир жакындагы эле демилгесин эске салгым келип турат да. Ал региондордун кызматташтыгына көбүрөөк маани берели, Борбор Азиянын башчыларынын ассоциациясын түзөлү, түз диалог кылалы деп жатат да. Кесиптешим Сироджидин мырзага сурооздайын. Мынакей бул демилгени сиз кандай чечмелейт элеңиз? Мына түз диалог дегендин өзүндө чоң маани жаткан жокпу? Katta ma'no bor albatta, chunki O'zbekiston Чоң маани бар албетте. Анткени Өзбекстанда жетекчиликке келген жаңы өкмөт Шавкат Мирзиёев адегенде коңшулар менен алакаларды жакшыртуу аракетинде. Эсиңизде болсо, анын алгачкы сапарларынын бири Кыргызстанга жасалды. Анжан облусунун акими барды, маданий иш-чаралар өттү, Кыргызстандын президентин кабыл алды. Мунун баары Өзбекстандын Кыргызстан менен мамилесин жакшыртууга багытталган.
чоң агалардын жардамы жок эле өзүбүз мамилелешели деген ишараны берип жатат. Өзбекстан мындай саясатты Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да жасап жатат. Бул албетте азырынча декларативдик мүнөздө. Бирок Кыргызстанга жаңы президенттин келиши менен аракеттер ишке аша баштайт деп ойлойм. Ошон үчүн болсо керек, Кыргызстан президентинин Каримов тууралуу айткан ачуу кептерине Өзбекстан реакция билдирген жок. Karimovdan farklı olarak. Bir Özbekistanlık için Kırgızistan yakın. Өзбекстан көйгөйлөрдү өз алдынча чечүү тарабында болууда. Суу, чегара, транзит, анклавдар маселелерин башка өлкөлөрдү аралаштырбай, Кыргызстан менен түз чечүүгө кызыктар. Кыргызстандагы жаңы администрация иштей баштагандан кийин бул маселеде чечим табылат деп ишенип турам. Себеби Каримовдон өзгөчөлөнүп, Шавкат Мирзиёевде каалоо бар. Tanqidlar bo'ldi. Рахмат, Сережин мырза, мен бул жерден Алматыга суроо устайын. Расул мырза, буга чейин Борбор Азиялык же болбосо андан чоңураак алкактагы жамаатташуудан өзүн оочо кармап келген Өзбекстан эми чогуу бололу, биригели деп атат да. Улуттар уюмунун эксперттери эгер Борбор Азия өлкөлөрү кызматташтыгын күчөтсө, чөлкөм ички дүң жыйымын 10 жылда 2 эсе көбөйтсө болот деген тыянак чыгарышкан экен буга чейин. Башка администрациялардын Өзбекстандын демилгесин колдоп кетүүсүнө тоскоолдуктар барбы? Ошол тоскоолдуктар болсо кайсылар? Әлемде ондай тосқауылдар бар, бұлар өте көп, бірақ олардың ішіндегі негізгі екеуі меніңше, біріншіден бұл сыртқы ірі державалардың Орталық Азияның біріккенін қаламауы, әсіресе сөз болып отырғаны Ресей және Қытай. Бұл алып мемлекеттер Орталық Азияны бөліп тастап, осы жерде өз билігін, өз ықпалын жүргізбекші, белгілі бір дәрежеде қазір аймақтағы туындап отырған тіпті түрлі шиеленісті жағдай кезінде Өзбек пен Қырғыздың арасында, қазір Қазақ пен Қырғыздың арасында менің күмәнім басым, осы мәселелерді жасап отырған, әдейі айдап салып отырған сол Ресей тарапы ма деп. Және жекелеген қырғыз саясаткерлерінің осындай бөтен мемлекеттің мүддесін жүргізетін мәлімдемелер жасауы меніңше өте аянышты және үлкен проблема. Екінші себеп менің ойымша бұл жалпы Орталық Азиядағы билеушілердің көбіне аймақтың өз ішіне емес сыртына қарайлауы. Қазірде мысалы жаңа тағайындалған Қырғыздың президенті бірінші сапарын өте символикалық рәмізді сапар Орталық Азия емес Мәскеуге жасайын деп отыр. Бұл тұрғыда меніңше қазір ең бір жақсы ойдан шығатын саясатты жүргізіп отырған ресми Ташкент, жаңа президенті Өзбекстанның Шавкат Мирзиёев кезінде бірінші сапарын Орталық Азияға жасаған ең негізгі көңілді Орталық Азияға бөліп отырған меніңше өте қажетті нәрсе. Себебі айналып келгенде біздің Орталық Азияның мүмкіндігі өте зор. 70 миллион халқымыз бар. Бірімізді біріміз толықтырып тұратын экономикалық, саудалық, инвестициялық, басқа да жүйелер бар, инфрақұрылым бар. Бірақ соны пайдалана алу мәселесі өзіміздің қолымызда. Әрине, сыртқы күштер жаңағы Мәскеу сияқты немесе Пекин сияқты бұны болдырмауға тырысады. Сондықтан бұл мәселе меніңше тек қана жекелеген саясаткерлердің де ғана ісі емес. Бұл белгілі бір дәрежеде баспасөздің, зиялы қауымның, түрлі қоғам белсенділерінің арасындағы осындай сұхбат жүргізу арқылы, біріміздің тәжірибемізді, пікірімізді білу арқылы, халықтарды жақындастыру, бизнесмендерді жақындастыру арқылы қолға алатын нәрсе. Себебі Орталық Азияның біріккені, Орталық Азияның мықты экономикалық гүлденген аймақ болуы тек қана осы аймақтың халқына, аймақтың республикаларына керек. Басқаларына біздің әрсіз, ажырап, бірімізбен ұрысып, керісіп отырғанымыз керек. Меніңше осы әсіресе біздің саясаткерлеріміз түсінуі, басымдық жасауы қажет мәселе. Расул мырза, сізге рахмат. Бізде болып тұрыңыз байланышта. Біз талқуымыздың нуғын бір аз өзгертсек, Сережин мырза, бұға чейін Борбор Азиядағы демократия аралчасы деп Кыргызстан макталып, даңкталып келдиле да. Мына акыркы жылдардагы 20-га жакын саясатчынын камалышы, журналисттердин маалымат каражаттарынын миллиондогон сом айыпка жыгылышы сизге абдан жакшы маалым, кээ бир маалымат каражаттары жабылып атат. Ушул жааттан алганда акыркы жылдардагы Кыргызстан сиздерге кандай көрүнөт? Адаттагыдай салт болуп калгандай Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырбай туруп караганда. Эми демократия стандарты агар Марказий Осия демократия жаатында Борбор Азиянын алкагында Кыргызстанда албетте жакшы. Бирок дүйнөлүк даражадан алсак, Кыргызстанда демократия бар деп айтуу кыйын. Саясатчынын камалышы, журналисттердин куугунтукка алынышынан улам жаңжалдар, соттор болуп жатканы бир жагынан Кыргызстандын ачык өлкө экенин көрсөтөт. Экинчи жагынан сот түзүмүнүн көз карандыгылыгын, ички саясий талаш тартыштын күч экенин көрсөтөт. Ушул акыркы убактарда болуп аткандар айрыкча президенттин Тажикстанга, Казакстанга карата дипломатияга сыйбаган сөздөрдү Өзбекстандын маркум президентине карата айткандары көпчүлүктүн көңүлүн калтырды. Кыргызстанга болгон ишеничти бир аз да болсо суутту.
Бирок Кыргызстанда президенттен алмашы үмүттөрдү пайда кылууда. Иш башлайды, бул албетте үмүтлөрдү пайда кылган. Бирок мунун барлыгы айналып келгенде Жээнбеков шын мәнісінде қаншалықты тәуелсіз саясаткер, қаншалықты бұған дейінгі болған президент Алмазбек Атамбаевтың көлеңкесінде қалып қоймайды, қаншалықты дербес саясаткер ретінде өзін көрсете алады. Бұл үлкен мәселе, және оның алғашқы шешімдер мен қадамдарынан көрерміз. Бірақ шын мәнісінде жаңа сіздердің әңгімелеріңізге қатысты. Әрине белгілі бір дәрежеде Орталық Азия басқа мемлекеттермен салыстырғанда Қырғызстандағы демократия әжептәуір бар деп айтуға болады. Бірақ басқа мысалы еуропалық мемлекеттермен, зайырлы мемлекеттермен салыстырғанда бұл демократияның шын мәнісіндегі нышандары көңіл көншітпейді. Әсіресе мысалы парламенттегі жағдай, кей кездері Қырғызстанның мүддесіне кері шешімдерді сол демократиялық дербес парламенттің Атамбаевтың сөзін сөйлеп қоштап кетуі, мысалы Еуразиялық одаққа қатысты, Қазақстаннан келер көмекті жоққа шығаруы сияқты, немесе жаңағыдай саяси қуғын-сүргін көріп отырған бірталай саясаткерлер, оның ішінде Бабанов та бар, менің білуімше қазір Қырғызстаннан басқа жерде қазір паналап жүруге мәжбүр. Бұның барлығы меніңше шын мәнісіндегі демократияның қыспаққа алынып отырғаны, сөз бостандығының қыспаққа алынып отырғаны көрсетеді. Бұны Жээнбеков шеше ала ма жоқ па? Меніңше бұл тек қана Жээнбековтің өзіне ғана байланысты емес. Бұл Қырғызстандағы саяси күштердің, азаматтық қоғамның белсенділердің осы мәселеде қырағылық және осы мәселеде бір табандылық танытуының көрсеткіші. Себебі кез келген саясат, кез келген саясаткер оған қоғам қаншалықты соған мүмкіндік береді, қаншалықты рұқсат береді, соған байланысты істейді. Және Атамбаевтың жаңағыдай кері әсері, кері әрекеттерін оны мақұлдаған бірталай жергілікті қоғам, жергілікті белсенділер болды. Өздігінен өзі пайда бола салған жоқ. Біздің меніңше ойланатын мәселе де осы. Қалайша біздің осы баспасөз, саяси партиялар, қоғамдық орындар осы мәселеге келгенде белгілі бір саясаткерлерге, әсіресе сыртқы күштердің ықпалындағы саясаткерлерге неге тоқтам жасамайды? Чоң рахмат сізге. Қадірлі көрерман, угарман, біз Қырғызстандың тышқы саясаттағы орды ақыр 6 жылда қандай болды, еме қандай болады деген мәселені талқылап жатабыз. Азыр эми өлкөбүзгө сырттан байкоо салган эл аралык уюмдардын 6 жылдагы баасы тууралуу билип алсак, Кубат Касымбеков аларды иликтеп чыкты. Кезек ошол баянда. Эл аралык Freedom House уюму жарандык эркиндиктин абалы боюнча Кыргызстанда 6 жыл бою Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдөн айырмаланган жарым-жартылай эркин өлкө деп мүнөздөп келди. Бирок уюмдун басма сөз эркиндиги боюнча баяндамаларында Кыргызстандагы медиа 2012 жылдан бери эркин эмес деген статусун жакшырта алган жок. Алмазбек Атамбаев башкарып турганда экономиканын негизги көрсөткүчү саналган ички дүң продукциянын көлөмү сом менен көбөйдү. Бирок сом мезгил-мезгили менен нарсыздангандыктан эл аралык уюмдардын доллар менен эсептөөсүндө ички дүң жыйым өзгөрүүсүз калды. Маселен, экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2012 жылы Кыргызстандын дүң жыйымы 304,4 миллиард сомду түзсө, 2016 жылы 458 миллиард сомго жетти. Дүйнөлүк банктын доллар менен эсептөөсүндө болсо, Кыргызстандын ички дүң продукциясы 2012 жылы 6 миллиард 605 миллион долларды, 2016 жылы 6 миллиард 551 миллион долларды түзгөн. Дүйнөлүк банктын Doing Business же бизнес жүгүртүү рейтингинде Кыргызстандын көрсөткүчү соңку 5 жылда 7 баскычка артка кетти. Бизнеске түзүлгөн шарт боюнча Кыргызстан 2012 жылы 183 өлкөнүн ичинен 70-орунда болсо, 2017 жылы 190 өлкөнүн ичинен 77-орунга түшкөн. Дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин өлчөгөн Transparency International уюмунун көрсөткүчтөрүнө ылайык, Алмазбек Атамбаевдин президенттигинин алгачкы 4 жылында коррупцияга каршы күрөштө жылыштар байкалган. Акыркы жылдары болсо Кыргызстандын көрсөткүчү өзгөрүүсүз калган. Уюмдун коррупцияны кабылдоо индексинде Кыргызстан 2012 жылы 24 упай менен 174 өлкөнүн ичинен 154-орунда турган. 2016 жылы 28 упай менен 176 өлкөнүн ичинен 136-орунга чыккан. Gallup уюмунун сурамжылоосу боюнча соңку 6 жылда дүйнөдө Орусиянын саясатын колдогондор азайса, кыргызстандыктар Орусияны эң көп жактаган дүйнөдөгү 3 мамлекеттин сабынан түшкөн жок. Бұл эл аралык уюмдардын байкоосу болду. Аларга Кубат Касымбеков сереп салды. Ал эми сиздин баамыңыз кандай? 6 жылдак жашооңуз кандай өзгөрдү? Эми кай жагын өзгөрүшүн каалайсыз? Кыргызстандын сырткы саясаты кандай болсо деген ойдосуз? Пикириңизди azattik.org сайтындагы мына ушул берүүнүн астына калтырсаңыз болот. Ушуну менен сиздер менен коштошом. Программабызга Казакстандан саясатталдоочу Расул Жумалы, Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сираждин Ислам,
Жана ошондой эле Кыргызстандын Орусиядагы мурдак элчиси Болот Жунусов катышты. Конокторума чоң ыраазычылык билдирем. Берүүнү мен Али Токтакунов алып бардым. Ар бирибиздин үйүбүздө тынччылык жана өнүгүү болсун. Саламатта калыңыз.